Кыздар, байкасаңыздар, мырзалар менен болгон мамиле кээде сонун башталат дагы тез эле бүтүп калат. Өмүрү кыска мамилелер көбөйө баштайт. Бир анан баягы кандай эле мага ушундай мырзалар жолугуп калат деп калабыз, бирок байкасаңыздар биздин эң негизги кемчилигибиз, балким биздин жаңылыштыгыбыз десем болот. Бул көп эле айымдарда кездешет. Растворяться в отношениях деп коет. Эми кыргызча которулушу бир аз эме болуп калат экен. Растворяться в отношениях дегени баягы биздин өзүбүз ошол мамиледе өзүбүздү жоготобуз. Баягы качан жалса барбыз, качан эле тиги келатасыңбы деп өзүбүз көбүрөөк чала баштайбыз, көбүрөөк баягы картинкаларды, өзүбүздүн сүрөттөрдү жөнөтө баштайбыз, биз бар экенибизди билгизгибиз келип, өзүнчө эле баягы бул жакта жолугалы деп алдын ала каякта жолуга турчу жерлерди байкайбыз. Ошентип отуруп биздин баягы индивидуалдуулук деп коет, ошону жоготобуз. Башка өзүбүздүн кызыкчылыктарыбыздын баарын токтотуп коебуз. Башка барып жүргөн жерлерибизди дагы балким спортто да токтотуп коюшубуз мүмкүн. И убактымды кое турайынчы деп. Ошентип отуруп биздин баягы сырдуулугубуз, табышмактуулугубуз бара жоголуп отуруп, баягы мындай карасаң, баягы кыздын эмеси бештен белгилүү болуп баягы. Билесиздер да, мырза деген бул өзү баягы табиятынан охотники деп коет. Булар мергенчилер болот. Мергенчилер деген канча аска тоодон, аскадан аскага секирип, ошентип барып, анан баягы эликти атып, ошон үчүн анан эликтин даамы таттуу болот, эти таттуу болот дегендей. Анан биз элестетсеңиз, мергенчи чыкса эле, баягы элик жатса эле, анда кызыксыз болуп калат, тарс этип бир атып койсо эле анысы кандай. Биз ушунчалык сырдуулук, табышмактуулугубузду жоготпошубуз керек айымдар. Сөзсүз түрдө бул мамиледе өтө маанилүү. Не растворяться в отношениях, ошону. Ал үчүн биз өзүбүздүн сөзсүз түрдө баалуулуктарыбыз, өзүбүздү сүйүшүбүз керек, өзүбүз табышмак болушубуз керек.